Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Маанайды көтөрүү үчүн күнгө окшоп бир жылмайып алалычы. Эң сонун. Балдар, силер алтын эрежени аткарып жатасыңарбы? Азаматсыңар. Балдар, силер аралыктан сабак өтсөңөр да көп нерсени билип алдыңар деген үмүттөмүн. Анда эмесе сабакты баштадык. Азыркы сабагыбыз сабатка үйрөтүү сабагы. Балдар, биз өткөн сабактарда А тамгасын өткөнбүз. А тыбышы, үндүү тыбышы, балдар? Ошондой эле созулма А тамгасы жана тыбышы менен таанышканбыз. Эсибизде барбы? Бүгүнкү жаңы тема О тамгасы жана тыбышы. Сабактын максаты силер О тамгасы жана тыбышы менен таанышасыңар. О тыбышы катышкан сөздөрдү таба аласыңар. Туура сүйлөөгө, өз оюңарды эркин айтууга тарбияланасыңар. Балдар, бул О тамгасы. Сүйрү тегерек жасагын мени О деп атагын. Окшош абдан коёндой О тамгага нөл саны. Ойлонуп көр жакшылап, окшошторун сен дагы. Сүрөттү карагылачы, О тамгасы эмнелерге окшош? Күнгө, топко, топчуга. Дагы эмнелерди айтсак болот? Тоголонгон топ окшоп, О тамгасы тоголок. Окуу отун орокко, О тамгасын колдонот. О тамгасы дагы кайсы сөздөрдө колдонулат? Орок, отун, от, очок. Силерди ойлонуп дагы сөздөрдү табабыз. Балдар, О тамгасын көрүп турабыз. О тамгасындагы кара чекитти көрдүңөрбү? Ошол кара чекиттин багыты менен абада О тамгасын жазабыз. Жаздыкпы? Аракет кылабыз. Азаматсыңар. Дагы О тамгасын жиптин жардамы менен тоголотуп жасасак болот. Балдар, биз силер менен А жана О тамгасы менен таанышканбыз. Алар сөздөрдү достошкон сыяктуу кол кармашып турушат. Келгиле, тамгаларды достоштуруп көрөлүчү. А, О. Аларды биз созуп, ырдаган сыяктуу айтсак болот. Эми О, А. Кайталайбыз. О, А. Биз тамгаларды үзгүлтүксүз, ырдаган сыяктуу айтсак болот. Кайталайбыз. О, А. Эми 3 тамга түрүндө айтып көрөлүчү. А, О, А. Кайра кайталайбыз. А, О, А. Эми орун алмаштырып айтабыз. О, А, О. Айтып жатасыңарбы силер дагы? Кайталайбыз. О, А, О. Азаматсыңар. Эми окуп көрөбүз. Келгиле. А, О. О, А. Сары менен белгилеген жерди биргеликте окуйбуз. А, О, А. Биргеликте окуйбуз, балдар. О, А, О. Азаматсыңар. Силер да мени менен биргеликте окуду деп ишенем. О тамгасынын жазылышы менен таанышабыз. Окуу китебибизди алабыз. 28-беттеги тапшырмаларга көңүл бурабыз. Сүрөттөрдү боеп, астындагы сызыктарды жазабыз. Саламатта калгыла.